Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн эки тараптан связь кетип атат. YouTube'га дагы чыгат, Кудай буйруса. Азыр Instagram'дан түз эфир кетирип атабыз. Ошондуктан мына көптөн бери күткөн биздин түз эфирибиз дагы келип жетти. Бүгүн түз эфирди аягына чейин көрсөңүздөр, мен сизде өзүңдү таануу боюнча 5 айлык толук курс боюнча дагы маалымат бере кетем, терең маалымат берем. Анда эмесе бүгүн эң эле маанилүү тема, дүйнө жүзүндө эле ушул адамдын жаралгандын башынан эле баштап эң маанилүү тема бул өзүңдү таануу. Мына көп учурда адамдар мен киммин, мен эмне үчүн жаралгам, мен кандай кылсам өзүмдүн бир багытымды таап кетем деген суроо ар бир адамды ойлондурат да. Чын-чынына келгенде мен мисалы үчүн байыркы грек цивилизациянын адабияттарын, философиясын аябай мындай бартайм. Неге дегенде алар 3000 жыл мурун, элестетиңиз, 3000 жыл мурун азыркы биз жашап аткан системаны ойлоп табышкан да. Государство, демократия, академия, мына ушунун баары, даже атом дегендин баары эле ошол байыркы Грециядан келген. Демек, ошол байыркы гректер өздөрүнүн храмдары бар болчу, храмдын үстүндө жазуу бар болчу да, өзүңдү тааны деген чакырык. Өзүңдү тааны. Анан эң биринчи ушул батыштын философу, байыркы гректин философу Сократ. Сократ дагы айтат да, адамдын эң башкы максаты өзүн таануу, өзүн табуу дейт. Чын-чынында келгенде эле баягыда мен эки таанышымды бир жака жеткирип бараткам, мага аябай суроо беришти да. Көп суроо берип атып, анан акыры эң ошол адамдын ийгилиги, адамдын бактылуу болуусу эмнеге такалып келет деп суроо беришти да. Мен айттым, адамдын бактылуу болуусу дагы, ийгиликтүү болуусу дагы, көз карандыкка жетүүсү дагы өзүн тааныганда гана келет. Өз жолун тапканда, өз багытын тапканда бүт тарап оңолот. Анткени өз багытын тапканда, өзүн сүйгөн жумушун тапканда өзү бактылуу болот, ошол бир нерсени жасаганда рахат алат. Ал жасаган жумушунан башка адамдарга пайда келтирет. Демек, башка адамдар ыраазы болуп, ага ыраазычылык билдирет, жакшы көрүшөт, сыйлашат, акча да төлөшөт да. Демек, бардыгы бактылуу болуп атат, бардыгы жеңишке жетип атат. Өзү дагы жасаган жумушу, башка адамдар, коомчулукка да пайда келтирип атат да. Демек, өзүн табуу адамдын эң биринчи максаты. Бирок кыска мөөнөттүн ичинде өзүн табуу балким болот, бирок көп учурда оордукка келет да. Неге дегенде мен 2008 жылы Кыргыз-Орус славян университетинде экинчи курстун студенти болуп жүргөндө бир нерсени байкагамда, көп эле студенттер таланттуу, билимдүү, бирок өзүнүн оюн айткандан, өзү бир инициатива көтөрүп, өзүнө ишенип бир нерсе жасагандан кадимкидей көп нерсенен чочуркап, өзүн басып, өзүнө ишенбестик жаратып жасабайт да. Анан мен аябай таң калдым да, неге булар жасабайт, эмне болду десем, көрсө ошо көп адам мындай коомчулуктан уялат экен да. Мен туура эмес жасап койсомчу, туура эмес сүйлөп койсомчу, элдер эмне дейт деп, анан көбү талантын ичинде касып жата берип, анысы чаң басып, дат басып, ошо ойдон эч кимге керексиз болуп калып кала берет экен. Ошондуктан мен сиздерге айтат элем, эң биринчи өзүңүздү табуу бул эң биринчи орунда турат. Мен кантип бул студенттерге жардам берем деп атып, чечендик өнөр клубун ачкандагы, ал жакта бир гана чечендик өнөр эмес, адам кантип өсөт, өнүгөт, кантип өз күчтүү тараптарын таап, бул жашоодо жакшы бир орун, өзүнүн орун табат деген максаттарды коюп, ушул темада изилдеп, студенттерге сабак берип, тесттерден өткөрүп, суроо жооп болуп атып, жакшы бир методика түзүлгөн. 2 жыл студенттерге сабак берип атып, эң биринчи китепче жазылган, ал орус тилинде жазылган «Секрет общения». Эми ошол жаштардын мындай азыр мындай жашоого колдоно турган, пайдалуу, практика жүзүндө пайдасын бере турган китеп жок үчүн, методика жок үчүн, бул китеп абдан чоң спрос болуп, жана Байлиновка 5 экземпляр алып барсам, жаштар айерден уурдап кетишиптир. Раритет китеп дүкөнүнө берсем, айерден бат эле сатылып кетти. Ошентип экинчи изданиясы чыкты, андан кийин үчүнчү изданиясы чыкты. Мына кече жакында деле 4-үчү изданиясы чыкты. Ийгиликти күтпөй аны жарат.
Ошол азыркы сентябрга чейин уже бүт сатылып кетиптир, албай калыптыр. Эми сентябрда кайра басып чыгарабыз деп атышат да. Бул мейлен, бул китеп деген китеп, бирок мен жанагы методиканы такшалтып, изилдеп, кайрадан элдерден суроо жооп кылып атып, онлайн курстарды жаздым да. Онлайн курстардын эмнеси жакшы экен? Мен мисалы үчүн жакшы сапатта видеону, сабакты жакшы оюмду топтоп алып жазам. Аны жабык ссылка менен жүктөйм дагы, анан ошо курска жазылган адамга ссылканы жөнөтөм, ал көрөт да. Мына мисалы үчүн бир эле эфир болсо, ал эфир азыр болот, анан өчүп жок болуп кетип атпайбы? Тиги сабакты адам кайра көрүп, түшүнбөсө хоть 10 жолу, 20 жолу кайталап көрүп, анан сабактын аягында суроолорго жазуу түрүндө жооп жазып, мага жөнөтөт, мен текшерип, ал адамдын индивидуалдык абалына, темпераментине, характерине, бүт колунда бар ресурстарына карап туруп, анан кеңеш берем да. Бул индивидуальный кеңеш. Ушул онлайн курстун эң баалуу жери бул адамдын анын индивидуальный азыркы абалына карап туруп, анан совет кеңеш берилип атат да. То есть бул эң туура, анткени Сухомлинский деген педагог болгон, ошол айткан: всякое обучение должно быть сугубо индивидуальным. То есть ар бир сабак адамдын азыркы диагноз абалына карап туруп, анан кеңеш берилип, жеке сабак болуш керек деп атат да. Анда эмесе ошол өзүңдү таанууга өтөлү. Мен мына 15 жылдан бери, ошол 2008 жылдан баштап азыркы учурга чейин миңдеген адамдар менен иштешип, сабак берип, алардын жанында жүрүп, алардын өскөнүн көрдүм да. Ал менин окуучуларымдын ичинде тетигел 5-класстын окуучусунан баштап 70 жаштагы пенсионерлерге чейин болду. Бүт жаштардагы адамдар сабакка катышты. Экинчиден, булардын социалдык абалы, колунда барбы жокпу, жумушу барбы жокпу, кандайдыр бир даражада турат, аялбы эркекпи, анысына карабай, бардыгына менин сабактарым пайдасын тийгизди. Өзүңүздөр деле профилдин астына түшсөңүздөр, отзыв 1, отзыв 2, отзыв 3, отзыв 5 чейин барган. Ошол жерде адамдар чын жүрөктөн айтып атат да, кандай пайда алгандарын. Мен мурун мисалы үчүн 10 күндүк курс кылып жазап атып, анан бир нерсени түшүндүм да, адам 10 күндүк курсту окуйт экен дагы, бир кичине өсүш жасайт экенде, ойлойт экен, мага ушу жетиштүү депчи. Анткени адам, ар бир адам, мына сиздер көрүп атасыздар да, ар бир адам өзүн акылдуу сезет экен. Мына бул факт. Анан жана 10 күндүк онлайн курсту окулуп алып, мен акылдуумун, мага уже башка нерсенин кереги жок деп туруп, бир нерсени жазай баштайт экен, колунан бир нерсе келет экен, бирок баары бир бул 10 күндүк курс жетишсиз деп ойлойм да. Ошентип отуруп, азыр жанагы 10 күндүк курстарды алчусын алып, кошчусун кошуп атып, 50 сабактан турган 5 айлык онлайн курс системалаштырып түзүп чыктым. Бул 50 сабактан ошол 5 айлык жазылган методика курсум, бул менин өмүрүмдүн эң пайдалуу, бул мекенге, коомго, адамзатына жараткан эң пайда бир ачылышым деп эсептейм да. Эмнеге дегенде 2008 жылдан баштап азыркыга чейин адамдан кайтарым байланыш алып атып, өзүм жашоомон, билимен, тажрыйбадан алып атып, бир өтө мыкты методика жазып чыктым. Бул методика чындап эле ар бир адамга пайдасын тийгизет, ар бир адам өзүнүн ордун табат, ар бир адам ийгилик жаратат. Анан кээ бир айтып атпайбы, мына сенин талантың бар, менин талантым жок, мунун жардамчысы бар, менин жардамчыларым жок, мен жалгызмын, мунун акчасы бар, менин акчам жок. Иши кылып толтура шылтоолорду табышыңыз мүмкүн да. Мен чын жүрөгүмдөн айта алам. Сиз канча жаштасыз, сиздин жардамчыларыңыз барбы жокпу, сиздин акчаңыз барбы жокпу, сиз каякта жашабаңыз, мурун кандай кыйынчылыктарды көрдүңүз, канча жолу неудачалар башыңыздан өттү, эчтекесине карабай сиз ийгилик жарата аласыз. Просто сиз өзүңүздүн күчтүү тараптарыңызды таап туруп, анан ошол так максат коюп, күчтүү тараптарыңыздын негизинде анан так максатты коюп туруп, ошол максатка жетчү план, кадамдарды түзүп алып туруп, анан күн сайын жазай баштай бересиз да. Жазай бересиз, кадимкидей 2-3 айдан кийин өзүнчө жемишин бере баштайт. Ошентип анан сиз аябай таң каласыз, өзүңүз менен
өтө ыраазы болосуз. Бул жашоого да жайдары карап мындай бактылуу жашай баштайсыздар. Бул факты, анткени 15 жыл эгерде случайно эле болуп калса, 15 жыл эгерде мен адамдарга туура эмес маалымат берип жүрсөм, анда баардыгы эле мурун эле шерменде болмок. Чыңгыз кандайдыр бир болбогон нерсени сүйлөп атат, анысы иштебейт деп элдин баары мурун эле нааразы болуп чыкмак. Бирок 15 жыл ошол методика иштеп адамдарга пайдасын тийгизген үчүн мен дагы деле сиздердин кызматыңыздарда иштеп жүрөм. Мен сиздер үчүн YouTube'га акысыз көп видео сабактарды киргизип жүрөм. Китептерим кайра-кайрадан басылып, уже 10 китептин автору болдум. Анын ичинде 3 китеп 4 жолу кайрадан басылып чыкты. Переиздание деп коет да. 2023 жылы 2 мекеме мага Кыргызстандын эң мыкты бизнес тренери деген сыйлыктарын да берди. Бирөөсү мамлекеттик гезит Эркин Тоо берди, а экинчиси эл аралык фонд Кыргыз биримдиги деген берди да. Мунун баары ошон үчүн факт, бул жардам берет, иштейт, ар бириңиздер өзүңүздөрдүн жолуңуздарды таба аласыздар. Просто ошол 5 айдык убакытыңызды бөлүп, мындай серьезныйраак бул жака келип окуп алсаңыздар, калган жашооңуз кадимкидей өзгөрөт. Сиз 50 жыл жашайсызбы, 40 жыл жашайсызбы, кыйналып, айлыктан айлыкка жашап, мындай бүчүрөйүп жүрө бербей, андан көрө 5 ай окуп алып, калган жашооңузду мындай жаркын жашап өтсөңүз болот да. Мындай көзгө көрүнүктүү, ис калтыра турган бир жумуш жасап кетсеңиз болот. Мен айтам, азыр Кыргызстанда ар бир адамга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Мына 5 жыл мурун эле кыйын заман эле, анткени биздин өлкө башчыларыбыз коррупционер эле, жана чорный дегендер болчу эле, мындай кыйыныраак болчу. Азыр эгерде мыйзамды бузбай иштесең, налогторун төлөп, туура жакшы элдин пайдасын келтирген бир жумуш жасасаң, анда ак эмгек менен сөзсүз түрдө бутуңа турсаң болот, чоң максаттарды багындырсаң болот. Вот ошондуктан мен сиздерге айтып кетейин, неважно канча жаштасыңар, неважно кандай үй бүлөдөсүңөр, неважно кандай турмушту башыңыздан кечирдиңиз, неважно балдарыңыз барбы жокпу, социальный абалыңыз эч нерсеси маанилүү эмес. Бир гана каяка барам, мен өсөм, өнүгөм, чоң бир ийгилик жаратам, ис калтырам деген бир каалооңуз болсо, күчтүү болсо, анда сиз бир нерсе жарата аласыз. Мен не просто ишенем, а мен уже далилде, факты түрүндө муну сиздерге ишендире айта алам да. Анткени менин башыман көп окуялар өттү, көп кейстер болду. Анын арасында ар түрдүү адамдар окуп чыкты. Ошон үчүн баардыгы ийгилик жарата алат. Мына мен ушуга токтоп келе алам да. Даже жана университетти бүтпөгөн, болгону 9 класс окуган адамдар дагы, мына булар дагы ийгилик жарата алат. Совет мезгилинде айлыкка иштеп, совет мезгили менен ошонун психологиясы менен аң сезимин сугарып, акча жаман деген адамдар мына ушулар деле ийгилик жарата алат. Анткени просто бул адамдын өсүшүнө, өнүгүшүнө бир гана туура методика керек. Мына ошону окуп алып, анан ийгилик жарата алат. Анда эмесе, кантип неден башташ керек? Мен негизи эле ушул 5 айдан турган курстардын структурасын, темасын айта кетейин да. Эмнеге мен муну изилдедим. Бул илимий негизинде далилге жооп берет, ошонун баарын айта кетейин. Эң биринчиден бир нерсени түшүндүм. Адам 0 жаштан 6 жашка чейин бессознательный деп коет да. Ошол бессознательныйда кадимкидей программа жазылат экен. Сиздер уккансыздар да, подсознание, анан сознание деп уккансыңар да, то есть аң сезим жана түпкү аң сезим деп уккансыңар. Чын-чынында келгенде аны Фрейд 1901 бир неченчи жыл ачты, недавно эле ачты дейин да. Просто Фрейд муну 3кө бөлгөн да, на самом делечи. Сознание, аң сезим болот, анан предсознание деген болот, ал банка памяти, акыл эс тутум да. Андан кийин анан бессознательный деген келет да. Ошол эс тутум ал просто жанагы азыр колдонбогон билимдер, кандайдыр бир элестер да. Мисалы үчүн 1-класска сиз кандай гүл көтөрүп барганыңызды эстей аласыз да. Ушул предсознание, ал уже подсознанияга кирбейт. А бессознательный деген болсо жанагы эң түпкү программа, ал сиз ляля кезиңизде, кичинекей кезиңизде ата-энеңиз бири-бирине кандай мамиле кылган, сиздин үй бүлөңүздө акчага кандай мамиле кылчу эле, акча жөнүндө кандай сүйлөчү эле,
Бири-бирин адамдар кандай мамиле жасачу эле, сырттан келген конокторго кандай сүйлөчү эле. То есть ушунун баары сиздин подсознание жана бессознательный дегениңизге жазылып калган да. Ошого карата анан сиздин турмушуңуз түзүлүп калып атат да. Мисалы үчүн көп учурда кыздары апалардын тагдырын улап атат да. Мына менин байкашымча, сабак бергенимче, мисалы үчүн апасы кандай эрди тандаган болсо, кызы деле ошондой өзүнө эр тандап алат да. То есть иши кылып айта берсе көп, просто мен бир нерсени түшүндүм, ушу 6 жашка чейин биз бессознательно мээбизде программа түзүлүп калат экен. Ошонун күчүндө биз жашообузду улантат экенбиз. Мисалы үчүн сиз азыркы чоң даражаңызда акчаны каалайсыз, финансылык эркиндикте жашасам деп каалайсыз. А бирок сиздин жанагы 6 жашка чейинки программаңызда байлар жаман болот, байлар кедейлерди эзет, акча колдун кири, акча жаман деген установкалар менен 6 жашка чейин чоңоюп калсаңыз, анда сиз чоңойгондо аябай акча табайын, бай болоюн деп аракет кыласыз, бирок канчалык тырмышпасаңыз деле акча пайда болбой атат да. Анткени бессознательный сизге кадимкидей программа түзгөн. Ошондон кантип программаны молчулукка программаласа болот? Кантип өзүңүздү басынта бербей, өзүңүзгө мындай ишенимдүү, колуман келет деген ишеним түзүп, чоңураак максаттарды койсоңуз болот. Мына ушунун баарына атайын расталган илимий негизинде 9 сабактан турган сабак болот. Андан кийин бардыгы эле тигил акчаны эгерде ишкерлик кылсаң, бизнес кылсаң көп табасың деп атпайбы? Ошол бизнестин негиздери боюнча сабак болот да. Мына мен өзүм 2012 жылдан баштап жеке ишкерлик менен алек болуп келем. 2012 жылы болгону $500 менен рекламный агентство, жарнама агенттигин ачып, жанагы сырткы реклама менен иштегенбиз да. Килейген баннер, самоклейкаларды илип, жана транспорттун үстүнө чаптап, мына ушундай бизнес менен алектенип, бүт практика жүзүндө билем да, нолдон действительно баштаса болобу же болбойбу, кайсы нишаларда болот, кайсында болбойт. Анан кантип көп акча салбай, аз акча менен тестирование кылып көрсө болот. Мына мунун баарысын мен дагы 9 сабактын ичинде 9 сабактан түзүлгөн бизнестин негиздери деген курс кирет. Андан сырткары сиз кантип мындай күчтүү тараптарыңызды аныктап, так максат коюп, убакытыңызды туура пландаштырып, күн сайын ошого аракет кылып кадам таштап, ошол максатка жетсеңиз болот. Мына ушундай сабак кирет. Андан сырткары мамиле түзүү боюнча. Мына мисалы үчүн көп адамдар мамиле түзгөндү билбейт тилекке каршы. Мен канча деген адамдар менен сүйлөшүп көрөм. Бардыгы эле ага бир нерсе керек болгондо пайда болот, ошону пайдаланат, анан бир бутуна туруп алып эле жок болуп кетет да. То есть өзүнүн маселесин чечкенде эле жок болуп кетет. Антип мамиле курулбайт. Мамиле деген наоборот сен колуңда бар кезинде жакшы сакталат да. Өзүңдүн мындай түйшүктөрүңдү азыраак башкага жүктөп, наоборот колуңда барда жардам берип, жакшы мамиле түзүш керек. Иши кылып ал мамиле боюнча дагы 9 сабактан турган өзүнчө курс болот. Ошентип жанагы 5 курс биригип, ошентип 5 айлык 50 сабактан турган 5 айлык өзүңдү таануу, бактылуу, ийгиликтүү жашоого жетүү деген курс түзүлдү. Бул далилденген, ар бир адамга жардам берген. Мен муну ишеничтүү айта алам. Өзүңүздөр деле тиги отзывдарды окусаңыздар болот. Шапка профилдин астына кирсеңиз тегерекчелерди көрөсүз. Анан бул бөлүнүп сатылбайт. Мына баягыда айтып атпаймынбы, 10 күндүк курс деп баштасак эле адамдар окуп баштап, бир аз мындай жылыш болсо эле, мен бардыгын билем деп кетет. Жазай баштайт, анан башка кыйынчылыктарга дуушар болот. Ошентип даже эмнеден баштаганын унутуп калат. Башка бир адамдарга барып туура эмес билимдерди алат. Анткени көп адамдар теоретиктер, практик эмес. Ошентип наоборот ошибка жасай баштайт да. Ошон үчүн бардыгын комплексно ушул 5 сабактан турган, 5 айдан 50 сабактан турган видео сабакты окуп алса, мына уже жашоо боюнча, өзү боюнча, ишкерлик боюнча, өзүнүн аң сезим бессознательный боюнча толук кандуу эң керектүү маалыматты алат дагы, ошол алган билимин жашоосуна дагы пайдаланып, жакшы бир көзгө көрүнүктүү ийгилик жарата алат. Ошон үчүн бул 5 айлык курсту бардыгына сунуштайм. 16 жаштан баштап 60
5 жашка чейин ушул баардыгы окуса болот. Жашына карабай пайдасын алат, жашына карабай ошол билимдин негизинде жакшы бир нерсени колдонуп кете алат. Ошондуктан урматтуу мекендештер, мунун сырткары, мындан сырткары кандай дагы мүмкүнчүлүктөр бар? Сиз 50 сабактан турган, 5 айдан турган онлайн курсту окуйсуздар. Ар бир сабактын аягында жана тапшырмаларын аткарып, менден кайтарым байланыш аласыздар. Андан сырткары бир жолу келип офлайн консультация алып кетсеңиз болот. 1 сааттык консультация жекеме-жеке алып кетсеңиздер болот. Бул ушул төлөмдүн ичине кирет. Андан сырткары ошол 5 айдан кийин моундай кадимкидей блокнот ачасыңар, 50 сабактын баарын блокнотко конспекттеп чыгасыңар. Конспекттеп эң баалуу жерлерин прям кагаз түрүндө жазып чыгасыңар блокноткочу. Анан 5 айдан кийин келип кадимкидей экзамен тапшырасыңар. Мен сураштырам, конспектиңерди ачып көрөм. Анан ошонун негизинде мен сиздерге сертификат берем. Яндан сырткары мен айткан мына 6-7 китеп, ушу кагаз түрүндө 6-7 китепти мен сиздерге белекке берем да. Сиз кагаз түрүндө аласыз, окуйсуз, кадимкидей бул сиздердин китеп болот. Ошондуктан мындай баа менен, мындай баалуулук менен эч жерден сиз билим ала албайсыздар. Мен буга ишеничтүү түрдө айта алам. Даже университетке барсаңар сиздер бир 30 000 сом тегереги контракт төлөйсүңөр, бирок 1 жыл убактыңар кетет, иштей албайсыңар, бир гана окушуңар керек болот. Ошондуктан андан көрө 5 айдан турган бүт ушул билим тажрыйбанын негизинен элдерден эксперимент жүргүзүп кайтарым байланыш алынып түзүлгөн 5 айлык курсту окуп алсаңыздар, калган жашооңуздар кадимкидей жемиштүү болот. Бул курс боюнча кантип окушум керек десеңиздер, мына бул менин өзүмдүн профилимдин астында WhatsApp ссылка турат. Мына YouTube'дагыларга айтып коеюн. YouTube'дагылар Исмаилов Чыңгыз деп Instagramга кирсеңиздер, менин профилим бар. Ошо шапка профилдин астында WhatsApp'тын ссылкасы бар. Мына ошого 5 айлык курс боюнча деп эле жазсаңыздар, бүт маалыматтарды сиздерге айтсак болот. Офлайн курс боюнча деп атасыз. Мен сизге 5 айлык онлайн курс боюнча и плюс ичине акысыз консультацияларды офлайн келип алып кетсеңиз болот деп айтпадымбы? Анан сиз кайра эле офлайн курс деп сурап атасыз да. Жанагы офлайн курс дегенде 3 айлык жеке наставничество бар, бирок аны бизнесмендер жана саясатчыларга арналган да. Анткени алар баасына карабай төлөй алышат, карапайым адамдар азыр ага бир аз эртерээк. Ошон үчүн урматтуу менин көрүүчүлөрүм, программасын жөнөтүп коесуз, бул программасын алат элек. Дагы кандай суроолоруңуз болсо, бүт эле ошол Instagramдын астындагы ссылканы басып, WhatsAppка кирип сурасаңыздар болот. Ушундай мекендештер, анда эмесе пока андай акчам жок, мен пока мындай эле акысыз көрөт элем десеңиздер, сиздерди деле түшүнөм. YouTube'га атайын акысыз видео сабактарды көргөзөм, киргизип атам. 200дөн ашык видео сабак бар. Кээ бир адамдар ошол эле сабактарды көрүп алып эле, бир аз кошумча кылып туруп эле сата берет да. Бирок эгерде сиз билимди баалуулук катары менин кайтарым байланышым менен сактап, ошону баалап, кандайдыр бир ийгилик жаратайын деп окуп, төлөп окусаңыздар, мен сиздерге мындай кепилдик бере алам, пайдасы аябай чоң болот. Төлөп окуган менен төлөбөй окугандын аябай чоң айырмасы болот. Анда эмес урматтуу менин көрүүчүлөрүм, бул видеону сактап коем. Эгерде сиз же сиздин башка бир тааныш туугандары, досторуңузга бул маалымат абдан пайдалуу болсо, сөзсүз бөлүшүп коюңуздар. Неге дегенде көбү тиги 5 айлык, 4 жылдык университет окусамбы, же болбосо мурун 4 жылдык университетте окуган, бирок алган билимин эч качан жашоодо пайдалана алган жок, эч кандай ага пайда келтирген жок. Андан көрө 5 айлык курсту окуп алса жакшы болот. 5 айлык курс кайсы тилде өтүлөт? Албетте кыргыз тилинде өтүлөт. Биз эми кыргыз болгондуктан, анан көп эле биздин мекендештер кыргыз тилде сүйлөп, кыргыз тилде мындай түшүнгөн үчүн 5 айлык онлайн курс кыргыз тилинде өтүлөт. Эгерде сиздерде суроолор болсо берип алыңыздар, мен сиздерге дагы жооп бергенге даярмын. Так, Алла Таала разы болсун, сабактарыңызды көрүп келем, аябай пайдалуу.
Рахмат. Анда эмесе бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Эгерде сиз келечегиңизге өзүңүзгө инвестиция кылам десеңиз, андан көрө ошол акчаны сиз мээңизге инвестиция кылып алсаңыздар, кадимкидей жашооңуз жакшы жакка өзгөрүлөт. Сиздер менен Чыңгыз Исмаилов болду. Кудай буйруса кийинки жолугушууга чейин сак саламатта болуңуздар. Сөзсүз түрдө бул 5 айлык курска жазылыңыздар. Бардыгыңыздар чоң ийгилик жаратасыздар. Görüşкөнгө чейин